Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Тасманын башында эле токойдо жашаган үй бүлөнү көрөбүз. Лукас ал кезде кичинекей бала болчу. Апасынын аты Матилда, атасынын аты Луи болуп, атасы өзүн кармай албаган ачуулуу адам эле. Алардын бул жерде жашаганынын негизги себеби атасы токойдогу бактарды кыйып иштечү. Лукас атасына жардам берип жатканда анын күчү аз болуп көп нерсеге ал жетпей калгандыктан атасы тез эле ачууланып Лукасты урушуп кол көтөрүп да жиберчү. Лукастын алардан алыс эмес жерде жашаган Матиас аттуу досу да бар болчу. Алар бош убактыларында чогуу ойношуп, ошол аймактан бир жертөлөөнү таап алышат да, ичинен согуштук баш кийимди таап алышып, ошол жакта душмандар менен атышып ойной беришчү. Күндөрдүн биринде эле Лукас атасы менен бирге унаада келе жатып, атасы кайра эле Лукасты уруша баштап, алаксып кетет да бир кезде Матиасты сүзүп алат. Матиас ошол жерден мерт болдубу айтор, ал тээп бара жаткан шайтан араба унаанын алдына кирип кетиптир. Лукас эми эмне болот деп эле жалдырап туруп калып, атасы болсо жанагы шайтан арабаны жардан ары ыргытат да, андан соң Матиасты да ыргытып жиберет да унааны айдап жөнөп кетет. Жолдо бара жатып алар Матиастын атасы Франсиске жолугушуп, Франсис Луиден Матиас ушул жолдо ойноп жүрдү эле. Сен аны көргөн жоксуңбу деп сураса, Луи көргөн жокмун деп жооп берип коет. Луи дароо эле унаасын андан ары айдап жөнөп, бирок Франсис унаанын артындагы Лукасты ыйлап жатканын көрүп калат. Арадан бир канча жылдар өтүп, Лукас чоңоюп, ата-энесинен бөлүнүп кетип шаарда жашап жаткан эле. Күндөрдүн биринде эле ага жаман кабар келип, Лукастын ата-энесинин үйү өрттөнүп, Лукастын ата-энеси дагы өрттөнүп кеткени жөнүндө айтылат. Лукас сүйгөн кызы Джули жана досу Арно менен бирге ата-энесинин үйүнө келип, үйдөгү нерселердин баардыгы күйүп кеткендиктен Лукас ата-энесинин сөөгүндө эле таба албай калат. Ата-энесинин жайын ырасташып, эми кайра шаарга кайталы деп жатышты эле. Ал жерге баягы Матиастын атасы Франсис келип калат. Франсис Лукаска мен алыстан күйүп жаткан үйдү көрдүм, бирок тилекке каршы эч нерсе кыла алган жокмун деп айтат. Көргөнүбүздөй бул кезде Франсистин буту ооруп, арабада отуруп калган экен. Франсис балдардын шашылганына карабай эле өз үйүнө конокко чакырат. Франсис өзү жапжалгыз жашагандыктан балдарды кетиргиси келбей жаттыбы айтор. Үйүнүн ар кайсы жагын көрсөтүп көп нерселерди сүйлөй баштайт. Ал аялынан кантип ажырап калганын айтып берип, уулу Матиастын өлүмүн дагы өкүнүү менен эстейт. Франсистин жашы уулгайып арабада отуруп калса да өтө тың экени билинип, шуулдап үйдөн сыртка чыгып кайра кирип келип жатты. Чай ичип болушкандан кийин балдар кетмекчи болушуп, Лукас унаасын от алдырайын десе эле унаасы такыр от албай калат. Франсис унааны карап көрүп, өтө алыс эмес жерде менин уста досум бар, мен ошого чалып чакырайын деп эле үйүнө кирип телефон чала баштайт. Бир аздан соң ал сыртка чыгып, уста бүгүн бошобойт экен, ал эртең менен эрте келем деп айтты. Андыктан силер бүгүн меникинде түнөп конок болуп калсаңар болот деп айтса, Арно бул жакта такыр эле калгысы келбей, дароо эле унааны чукулап изилдей баштайт. Акыры ал унаанын желим түтүгү тешилип калганын аныктап чыгып, Франсиске келип ушундай түтүк бар беле деп сурайт. Анда Франсис андай түтүк бар болуш керек деп Арнону ээрчитип алып устаканасына барат. Лукас менен Джули үйдө калып, Арно жанагы Франсисти ээрчип барганда, дал ушул жерден биз күтпөгөн окуя башталат. Франсис Арнонун байкабай турган жеринен эле темирди алат да башына чаап уктатып салат. Лукас менен Джули терезеден карап, Арно унааны айдап алып эле бир жака кетип бара жатканын көрүшөт. Эмне болду деп түшүнбөй турушса, ал жерге Франсис кирип келип, Арно жакынкы шаарчага барып түтүк сатып келүүгө кетти деп коет. Лукас Арного кайра телефон чалып, бирок Арно такыр эле телефонду көтөрбөй. Кеч киргенде гана Лукаска, мен шаарчадан дал ушундай түтүктү таба албай койдум, ошондуктан бүгүн түнү шаарчада калып эртең барам деп SMS билдирүү жазып коюптур. Кечки тамактануу учурунда Франсис Лукаска, сенин атаң аябай катаал адам эле, сен ошол үчүн ата-энеңен эрте бөлүнүп шаарга кетип калдыңбы деп сурайт. Лукас бул суроого ойлонуп туруп калып, алардын сүйлөшүүсүн ошол жака чыга калган келемиш алаксытып калат. Жатар алдында Франсис Лукастан, бул кыз сенин кызыңбы же досуңдун кызыбы деп сурайт. Лукас эмне болгонун түшүнбөй туруп калса, Франсис ага, мен болгону Джули Арнону сүйөрүн байкап калдым деп коет. Ошол нерселерди ойлонуп жаткан Лукас түн бир маалында Джолинин телефонун алып текшерип көрсө, чындап эле Арно менен сүйлөшүп жүргөн болот. Ошол жерден Лукас Джули менен уруша кетип, сыртка чыгып ачууланып кайра ичкерге кирип келе жатып эле катылып турган жеринен Арнонун телефонун таап алат. Арно келип калганбы деп ойлоп дароо эле устаканага кирип, жертөлөөдөн чыгып келе жаткан Франсисти көрүп эле жашынып калат. Жертөлөөдөн чыккан Франсис дароо эле арабасына отуруп сыртка чыгып кетип, корко баштаган Лукас дароо эле чыракты жандырат да жертөлөөгө кирип жөнөйт. Таң калыштуусу ал жертөлөөдөн өзүнүн байланып турган ата-энесин таап, көргөн көзүнө ишенбей турса эле артынан Франсис келип анын эсин оодара чабат. Лукас кайтып келбей жаткандыктан эми Джули аны издеп жөнөйт. Ал бир бөлмөгө кирип Франсистин арабасы бош эле турганын көрөт. Бул кезде Франсис жертөлөөдө Лукасты жана атасы менен апасынын буттарын үч жерге бекитип, үчөөнүн тең колдоруна арканды карматып коет. Ошолорду кылып жатып Франсис
Франсис эми үчөөңөрдүн тең өмүрүңөр бири-бириңердин колуңарда деп коет. Көрсө үчөөнүн бири эле арканды кое бере турган болсо, Франсистин атайын жасап чыккан чоң миздүү темирлери экинчи адамды же үчүнчү адамды кесе чабат экен. Темир оор болгондуктан арканды кармап тартып туруу да өтө кыйын болуп жатты. Анан да ошол жерден Франсис Лукастын үй бүлөсүнө бир окуяны билип калганы жөнүндө айтып берет. Көрсө ал кыйып жаткан отундарынын бири тоголонуп кетип, Луинин унаасынын алдына туруп калат. Франсис ал отунду алайын деп жатып эле уулу Матиестин шайтан арабасындагы жабышкан оюнчугу Луинин унаасынын алдына илинип калганын көрүп, уулу Матиес кантип көз жумгандыгын түшүнүп калыптыр. Анан да Франсистин эч кандай арабага отурбай эле жакшынакай басып жүргөнүн көрөбүз. Издеп жүргөн Жули жертөлөөнүн оозуна келип кыйкырып, Лукас ага качып кет деп кыйкырганда Жули баардыгын түшүнүп калып качып жөнөйт. Ал үйгө кирип жашынып, Франсис болсо анын артынан жеткенге аракет кылып, Жули полицияга чалмакчы болуп, бирок Франсис болбой эле аны кармап алды. Бул кезде Матильда арканды тартканга такыр күчү жетпей бараткан эле. Ошондо Лукастын атасы мунун баардыгына мен күнөөлүмүн, мен өлүмгө татыктуумун деп айтып, Матильдага арканды кое бер да экөөң бошонуп кет деп айта баштайт. Акыры Матильданын күчү түгөнүп арканды кое бергенге аргасыз болуп, чоң миздүү темир дароо эле Луини 2-3кө бөлүп салды. Ошондон кийин Лукас бул миздүү темирлер кандай иштээрин түшүнүп, апасына бутун бошотуп ал жерден кач деп айтат да экөө тең өлүмдөн аман калышат. Бул кезде Франсис такыр эле акылынан айнып калган байтур Жулини тактай тилгичке байлап салат да кесмекчи болуп калат. Ал жерге бошонуп чыгып келген Лукас Франсис менен кармаша баштап, экөө кармашып жаткан кезде Жули бошонгонго мүмкүн болот да балканы алып келип Франсисти чаап эсине оодарат. Андан соң экөө Франсистин колун байлашып жертөлөөгө кулатып жиберишет да жертөлөөдөгү апасын сыртка чыгара башташат. Бирок жаны бекем Франсис кайра эле ойгонуп алат да чөнтөгүндөгү бычагынын жардамы менен бошонуп алып, жертөлөөдөн чыгып бара жаткан Матильданын бутун кесип жибергенге жетишет. Алар жертөлөөнү үстүнөн бекитип салышса дагы, Франсис ал жакты да талкалап чыгып жатканын көрөбүз. Лукас менен Жули жарадар апасын жетелеп токой аралап качып жөнөшүп, жертөлөөдөн чыгып алган Франсис миздүү бычактарын алат да алардын артынан жөнөйт. Бара жатып эле бир сандыктын кыймылдап жатканын көрүп, анын үстүнө оор нерсени коюп коет да андан ары жөнөйт. Көрсө ошол сандыктын ичинде колу буту таңылган Арно жаткан болот. Лукас, Матильда жана Жулио качып келишип, Лукас баягы жаш кезинде Матиес экөө ойногон жертөлөөнү эстеп кетет да ошол жака кирип барышат. Ичин жарык кылып карашып, дароо эле коркунучтуу көрүнүштү көрүшүп, көрсө Франсис Матиестин денесин жерге көмбөй эле ушул жерге катырып коюптур. Ал эми Франсис болсо кууп келип үчөөнүн жертөлөөгө кирип кеткенин байкайт да дароо эле келип жертөлөөнүн эшигин бекитип салды. Эми үчөө чыныгы тузакта калышып эле сыртка чыга албай калышты окшойт. Эртең менен ойгонушса эле жертөлөөнүн эшиги ачык турган болот. Лукас дароо эле сыртка чыгып, досу Арно тик капталдама жерде чанага салынган отундарды тиреп турганын көрөт. Эгер Лукас Арнону бошотпосо, Арнону отундар басып калып өлмөк. Ошондуктан Лукас Арнону шашылып бошотуп жатса эле, бул кезде убакыттан пайдаланган Франсис Жулиону кармап алат. Андан соң Жулиону так ошол чана сыйгаланып келип тие турган бакка байлап коет. Ошол жерден Франсис Лукаска: "Сен жаш кезиңде досуңду сактаганга аракет да кылган эмессиң. Азыр деле эч кайсы бир досуңду сактай албайсың" деп кыйкырат. Ошондо Лукас Арного "Сен чыдап тур" деп айтат да төмөнгө чуркап келип Франсис менен мушташа баштайт. Бирок Лукас Франсисти эч эле жеңе албай, бөрү карыса да бир койчолук алы бар дегендей эле болду окшойт. Бирок акыры Лукас Франсисти тээп жибергенде Франсис учтуу бутакка барып сайылып көз жумат. Эми Лукас Арного жетип бошоткуч чакты Арнонун күчү такыр эле калбай калат да ал ылдыйды көздөй сүрүлүп, отун жүктөлгөн чана Арнонун үстүнөн тебелеп кетет да түз эле Жулини көздөй чуулдап жөнөйт. Лукас тобокелге барып отун жүктөлгөн чананын маңдайынан чыгып багытын өзгөртүп жиберет. Бактыга жараша Жулио аман калып, бирок Лукастын денесине чоң темир сайылып калгандыктан ал дагы ошол жерден көз жумат. Жули түндө чакырган полициялары эми гана жетип келишип, өлүктөрдү жана Лукастын апасы менен Жулиону ал жерден алып кетишет. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Ушул жерден чыккан видеону басып биздин оюнубузга катышып, белектерди утуп алууга мүмкүнчүлүк алыңыз.